Астанада Иннопром Казакстан көргөзмөсү уланууда. Ага КМШ өлкөлөрүнөн 300дөн ашык компания катышып өздөрүнүн мыкты иштеп чыгууларын коомчулукка сунуштап жатат. Алардын өнүмдөрүн колдонуу чөйрөсү чакан, авиация, жасалма интеллект жана медицинадан тартып транспорттук, логистикалык жана инфраструктуралык долбоорлорго чейин. Мындан сырткары алардын арасында өлкөнүн батыш аймагында 2025-жылы ишке киргизилүү пландалып жаткан темир жол рельстерин чыгаруу завод да бар. Ишкана 800 метр узундуктагы темир жолдорду даярдайт. Ошентип республиканын бардык темир жол тармагы акырындык менен жаңыланат. Эти бесстыковые, бесшовные железнодорожные рельсы Бул бириктирилбеген темир жол линиялары жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуучу поездердин ылдамдыгын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Казакстан чыгыш менен батыштын ортосунда жайгашкандыктан мындай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, темир жол аркылуу ташылуучу жүктөр эми чыгыштан батышка тезирээк, жогорку ылдамдыкта жеткирилет. Буга кошумча биз алдыдагы убакытта КМШ рыногуна чыгууну каалайбыз. Ошондой эле Беларусь, Кыргызстан, Армения. Товарларыбызды Орусия Федерациясынын базарларына сунуштоону көздөп жатабыз. Та же Киргизия, Армения, страны СНГ, грубо говоря, Российскую Федерацию тоже планируем выйти и освоить эти рынки. Казакстан павильонунун бөлүмдөрү көргөзмөнүн конокторун таң калтырууну улантууда. Айрыкча Казакстан инженеринг улуттук компаниясы тартуулаган робот итке өзгөчө көңүл бурулду. Күзөт кызматындагы робот Кытайдан чыгарылган, бирок толугу менен атамекендик ноу-хау менен жабдылган. Ал кароолчунун милдетин аткарып, аймакты көзөмөлдөйт. Жоголгон адамдарды издеп, ал тургай жеткирүү кызматтарын да жүргүзөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тилсиз жоонун алдын алуу максатында сатып алууну пландап жаткан дрондор да көз жаздында калган жок. Первые поставки на сегодняшний день мы отрабатываем с министерством по ЧС. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги, тактап айтканда өрткө каршы кызматы комитети менен алгачкы жеткирүү боюнча иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө 80ге жакын учкучсуз учуучу аппараттарына буйрутма бар. Быйылкы жылдын аягына чейин жеткиребиз. Анын өзгөчөлүгү бул дрондор 4 саатка чейин уча алат. Ошондуктан бир эле учурда чоң аймакты көзөмөлдөөгө болот. Бүгүнкү күндө биздин Кытай менен Чехияда өнөктөштөрүбүз, өзүбүздүн иштеп чыгууларыбыз, илимий изилдөө борборлорубуз, өзүбүздүн инженерлерибиз да бар. Ошентип биз республиканын бардык муктаждыктарын камсыз кылууга даярбыз. Так и собственные разработки. У нас свой собственный Research and Development центр, свои инженера, и мы готовы покрыть и закрыть всю потребность республики.